Өзгөчө Кабарлары министрлиги шашылыш билдирүү таратты. 15 октябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде -1, -3 градуска чейин суук болуп, үшүк жүрүшү күтүлөт. Ал эми 16-17 октябрда мезгил менен жаан, кар жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суугар жабышат. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болуп, кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет деп айтылат Өзгөчө Кабарлары министрлигинин маалыматында. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурунку элчиси Кылычбек Султан акыркы кездеги кылган аракеттеринин артында саясий оюн бар. Мындай пикирин Кыргызстандык Түркия жана Малайзиядагы мурдагы элчиси Мамбетжунус Абылов Марва радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында Кылычбек Султан Тышкы иштер министрлигинде былыктардан улам маалымат жыйын өткөргөн эмес. Ал жаштык кылып бирөөнүн оюнуна кирип кеткен. Булардын артында түздөн-түз экс-президент Алмазбек Атамбаев турат. Себеби Сооронбай Жээнбеков президент болгон соң КСДП Атамбаевди партия лидер кылып дайындап, Мээрбек Мискенбаев баш болуп, Асылбек Жээнбеков кетсин деп демилге көтөрүп чыгышкан. Алардын операциясы ишке ашкан жок. Эми президенттин бийлигин тааныбагыла деп айткыла деп жатышат. Атамбаев буга кызыктар, анткени убагында бөпөлөп жүргөн балдары түрмөдө олтурат дейт Абылов. Ал белгилегендей Атамбаев түрмөгө бара турган адамдар көп экенин сезип, өлкөдө абалды курчутуш үчүн ушундай кадамдарды жасап жатат деди. Бишкектеги Садырбаев көчөсү оңдоп түзөөдөн кийин кайра ачылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриядан кабарлашты. Маалыматка караганда Садырбаев көчөсүнүн 4,2 чакырымы оңдолду. Гагарин менен Лев Толстой жана Семетей менен Масалиев көчөлөрүндө жаңы бордюрлар орнотулуп, жол катмары жаңыланды. Мындан тышкары Токтоналиев көчөсүнүн 700 метр бөлүгү дагы оңдоодон кийин колдонууга берилди. Анда жол тилкеси 4 тилкеге бөлүнүп, тротуар жана арыктар дагы орнотулду. Жаңылыктардан Германиянын 16-чы федералдык аймагынын эң чоңу болгон Бавариядагы жергиликтүү парламенттик шайлоодо канцлер Ангела Меркелдин партиясы тарыхтагы эң аз добушун алды. Бул тууралуу CNN жазды. 14 октябрда болуп өткөн шайлоонун жыйынтыгы бийликтеги партия менен анын союздаштарын катуу тынчсыздандырууда. Өз үйүндө 35% добуш алган Христиан социалдык союзу менен Христиан демократиялык союз үчүн бул көрсөткүч жеңил болуп саналат. Экинчи орунду алган Жашылдар партиясы 18% менен алардан кийин турат. Союздун мындай утулуусунан анын миграция маселеси боюнча ар кыл позицияларды карманып, өзгөрүп жатканы себеп экенин эксперттер билдиришүүдө. Социалдык иликтөөлөр боюнча учурда Германиянын парламенти Бундестагда шайлоо болчу болсо, Меркелдин партиясы 25%дан ашыкча ала алмак эмес. Себеби Бавариядагы көрсөткүч бүткүл мамлекеттин маанайын чагылдырып турары айтылган. Европа өнүктүрүү банкы Кыргызстанга айыл чарбасын каржылоого 39 миллион евро бөлөт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин тармактык комитетинде финансы министри Адылбек Касмалиев билдирди. Анын айтымында 39 миллион евронун 17 миллион евросы грант, калганы насыя болуп эсептелет. Ал 12 жылга 0,5% менен берилүүдө. Бул сумманын эсебинен 9 миллион евро 2 жылдан бери пайдаланылып келет. Анын ичинен 3,5 миллион евро дыйкандарга берилген. Калган сумма банкта экенин министр кошумчалайт. Кыргызстанда 15-20 октябрь күндөрү жашыл экономика жумалыгы жарыяланды. Анын алкагында жашыл экономикага арналган форум өткөрүлөт. Бул тууралуу экономика министрлиги кабарлайт. Бир жума ичинде жашыл экономикага өтүү боюнча жаңы демилгелер жана негизги багыттар боюнча маалымдоо, сунуштарды иштеп чыгуу, жеке сектордогу жашыл технологиялардын калың катмарынын потенциалын жогорулатуу, ошондой эле катышуучуларды башка өлкөлөрдөгү жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча эл аралык практикасы менен тааныштыруу сыяктуу маселелерди чечүүгө багытталган иш-чаралар өтмөкчү. Андан сырткары жеке сектордо өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана инструменттерди талкуулоо, жашыл чаралар, саясатта технологиялар, ресурстар жана башка чечимдер боюнча маалыматтык жана билим берүүчү иш-чаралар өткөрүлөт. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жарыяланган республикалык сынак 1 ноябрда аяктайт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Сынакта жаштар арасында эң мыкты эссе жана эң мыкты поэзия, масал, маалымат каражаттары арасында болсо эң мыкты сюжет жана эң мыкты макала номинациялар боюнча конкурс жарыяланды. Сынактын максаты Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы аркылуу жаштарга тарбия, билим берүүдө адамгерчилик, ыймандуулук, маданиятуулук, менкенчилик сапаттарды калыптандыруу болуп эсептелет. Сынактын талаптары жөнүндө кенен маалыматты 3W Чекит Марал ФМ Чекит КЖ сайтынан окуй аласыз.